Ош шаарындагы Норуз майрамын дал ушул борбордук аянтка тизилген 7 боз үйдү кыдыруу менен баштайбыз. Кыргыз Шырдак аталышындагы бул шаарчада атамекендик кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышып, сүмөлөктөн ооз тийүүнү көздөп турабыз. Ош шаарынын атынан, кол өнөрчүлөрдүн атынан сиздерге ушуну кабар кылалы. Элек кылалы, Илгертен кыргыз энелери ырымдап койчу экен. Ашыйыңар алчу турсун өкмөт. Алып тигил оңко турсун. Кыргызстан өнүгө берсин, өсө берсин. Ушуну Ош жергесинен белек кылып сизге сүрүп коелу. Жакшылык алып келсин. Жакшы экен. Ал эми Ош шаарындагы ар кайсы окуу жайлар улуттук тамак аштардын көргөзмөсү менен дал ушундай биздин улуттук боз үйлөрдү тигип, дал ушул Кыргыз Шырдак шаарчасын түптөштү майрамга карата. Азыр биз ушул Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын боз үйүнө баш багып, даамдарынан татып көрүүнү туура көрдүк. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен барыңыздардын сиздердин дагы. Мен эң биринчиден барыңыздарды жалпы калкыбызды Норуз майрамыңыздар менен куттуктап кетем. Бул боз үй Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын боз үйү. Биз ошо кыргыз улуттук тамактардын түрлөрүн койдук бул жерде. Мындай ууз иштер боюнча кол өнөрчүлүк жумуштарын койдук. Анан биздики музыкалык окуу жай болгондуктан аспаптык көргөзмөлөрүбүз дагы бар. Мен азыр Ош шаарына эң алыс болгон Алайкуу өрөөнүнөн келген кол өнөрчүлөрдүн жанында турамын. Бизге ушул атайын Норуз майрамы үчүн жанга карабай кандай бир эмгектери менен келди, өздөрүнөн сурап Норуз майрамы менен куттуктап өтөлү. Келиңиздер. Биз эми Алайкуу алыстан Алайкуудан келдик да. Кол өнөрчү шырдамал, өрмөк, сайма бардыгын алып келдик. Эми жанга байланыштуу биз бардыгын жыйнап койдук. Бардыгын колубуздан келет, ошо алыстан ат артып келип ушул жерге келип жайылып отурабыз. Норуз майрамыңар менен баарыңардын Норуз майрамыңыздар менен чоң рахмат. Каракулжа районунун кол өнөрчүлөрүбүз Нукура Алтын колдор кооперативинин жетекчисинен шырдак, өрмөк, боз үйдүн боолору, бардык куржундары чогулган колубузда өзүбүздүн колубуздан жаралгандарды алдык, алып келдик. Ойдун жүнүнөн ийгилип иштетип чыгардык. Каарларды, кештелерди алып келип, бизде ошо элдин немесинде кол өнөрчүлүктү өркүндөтөлү деп ушу менен келди, элдин катарында. Майрамыңар менен ден соолуңарды берсин.
Борбордук аянттагы иш-чара жаратылыштын ойгонушу, жаздын келиши жана жаңы жашоонун башталышы тууралуу театралдаштырылган пролог менен башталды. Мында шаар тургундарына жана конокторго сүмөлөк таратылды. Андан кийин өкмөт башчы Акылбек Жапаров жана кала мэри Бакыт Жетигенов куттуктоо сөз сүйлөп, Норуз эзелтен бери достуктун, биримдиктин майрамы катары белгиленип келгенин айтышты. Жерин сүйгөн элди баккан жер бул Ош. Азыр Ош шаарынын аянты 2,5 эсеге кеңейди. Элдин саны 100 000 адамга көбөйдү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүгүн Ош шаарында дагы бир чоң жаңылык болуп жатат. Ош шаарына 100 автобусту болушуңуздар менен куттуктап коюуга тургундарына уруксат бериңиздер. Сиздерге дагы электробус, троллейбустар дагы берилген жатат. Ош шаарынын жолдорун жасоого асфальт бетон заводу жана жол куруу техникалары да келип калды. Бул автобустарга биз Кыргыз Өзбек өнүк телефонунун каржылоосунда Кыргыз өкмөтүнүн жардамы менен 1 миллиард сомдон ашык акча сактап жатабыз. Ош шаарынын мэри Бактыбек Кеңизбекович, президент жана биз өкмөт койгон тапшырмаларды так аткарууга аракет жасап иштеп жатат. Былтыр шаардын таза суу көйгөйү чечти. Шаар бийиктикке карай өсүп, уникалдуу жол түйүндөрү салынганы турат. Бирөө мына былтыр өзүңүздөр көрдүңүздөр салынды. Мүчөл сүрүү эсеби мына ушул күнгө туура келет. Бүгүн күн менен түн тең элет. Адатта адамдар бул күнү бири-бирине бакыт, таалай, тынччылык каалашат, элдешип тарынычтарды кечиришет. Ош шаарындагы Норуз майрамы дал ушундай майрамдык маанай менен уланды. Роза Акматжан кызы, Аслиддин Турганбаев, Ош ТВ.